Региондорду өнүктүрүү зарылдыгы эмнеден улам келип чыкты? Тилекке каршы буга чейин насыя, салык, бюджет саясаттары региондордун өзгөчөлүктөрүн эске алган эмес. Буга байланыштуу алыскы райондордон өзгөчө чек арага жакын жайгашкан аймактардан көчүп кеткендер көбөйдү. Демек, айылды, анын ичинде тоолуу жана чек арадагы элди колдоо өлкөнүн территориялык бүтүндүгүн сактоого барабар болуп калгандыгын, ушундан улам президенттик ишмердүүлүгүндө дал ушул маселеге өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ башталган региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференцияда билдирди. Барыбызга маалым болгондой, өткөн 2018 жана үстүбүздөгү жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүүгө багытталды. Дал ушул убакыт аралыгында белгилүү бир аймактарда конкреттүү кандай иштер аткарылды? Дал ушул суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Ичинен билүү үчүн аймактардан келген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн студиябызга чакырганбыз. Эфирде акцент программасы жана анын алып баруучусу Жайнагүл Талас кызы. Саламатсыздарбы? Конокторубуз Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунун акими Айбек Кожошев жана Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Чет Нура айыл өкмөтүнүн башчысы Азамат Мүсүрканов. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиздер. 59-20-55 сандары кызмат кылып жаткан чагы борборубуз Бишкек шаарынын коду 0312. Сиз дагы кызыктырган сурооңузду узатсаңыз болот. Региондорду өнүктүрүү боюнча сүйлөшөбүз. Жалпылап айтканда, жана алгачкы суроом төмөнкүчө болсун. Барыбызга белгилүү болгондой, көп жылдардан бери биринчи жолу дал ушундай масштабта 7 дубандын өкүлдөрүнүн башын бириктирген иш-чара болуп өттү. Ал региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог деп аталып, 1200-гө чукул киши катышты. Конференцияны уюштурууга көп күч аракет жумшалды, көптөгөн адамдар доклад жасап, пикирлер, сунуштар айтылды. Анан мени кызыктырган суроо жыйынтык болобу? Бул саамалыктан өзүңүздөргө кандай чечим чыгардыңыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Рахмат, сурооңузга чындыгында эле өтө бир бүгүнкү күндө алгылыктуу суроолордун бири болуп деп эсептейм. Мына өзүңүз жогоруда айткандай, 2019 жыл ушу аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнүн санариптештирүү жылы деп белгиледи. Бул ушу президент тарабынан эң туура чечим деп эсептейм. Себеп дегенде былтыркы жылы дагы ушу 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп эсептелген, бирок тилекке каршы бир жылда ушу аймактарды өнүктүрүп кетүүгө мүмкүн эмес экен. Экинчиден, сиздер жогоруда айтып өттүңүздөр, мына насыя, салык деп айтып атасыздар. Чындыгында жакынкы аралыктарда бизде мына өзүңүздөргө регионду өнүктүрүү максатында эң жагымдуу шарт түзүлдү деп эсептейм. Себеп дегенде мындай ушул аймактарды өнүктүрүү жылына карата улуттук диалог көп жылдан бери мындай иш-чара болбой келген. Тилекке каршы мына акыркы 27-28 февраль күндөрү ушул президентибиз менен Сооронбай Шарипович менен өкмөт башчы Мухаммедкалый Шөкеевич менен биргеликте ушул ыйгарым өкүлдөр, областагы ыйгарым өкүлдөр, андан сырткары райондогу ушул акимдер, айыл өкмөт башчылары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте жалпы ушу 2 күндүк биз толук кандуу баардык мүмкүнчүлүктөр менен биргеликте министерство, ведомство, агентствонун жетекчилери менен толук кандуу ушул бетме-бет отуруп сүйлөшүүгө, бири-бирибиз менен жасаган жумуштарыбызды, мындай айтканда сунуштарыбызды айтууга толук кандуу мүмкүнчүлүктөр болду деп эсептейм. Андан сырткары мына күндүн экинчи жарымында ошол алыскы аймактардан келгенден кийин ошол көпчүлүк ушу аймактарды өнүктүрүү максатында ошол биздин кээ бир айрым ошол жасай турган жумуштарыбызды ошол борборго келип чечүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүктөргө пайда болду деп эсептейм. Себеп дегенде күндүн экинчи жарымында ошол агентство, ведомство, министрликтин жетекчилери менен кирип бетме-бет отуруп сүйлөшүп, биз сунушубузду айтып, ал тарапка аткаруучу биргеликте жасачу жумуштарыбызды толук кандуу сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алдым да. Ошондо сиз өзүңүзгө кандай жыйынтык чыгардыңыз жалпы алганда? Эмне өзгөрөт бул иш-чарадан кийин? Бул ушул көчөгө жана бүгүнкү жолугушуудан кийин ойлойбуз толук кандуу бизге бир мүмкүнчүлүктөр болду деп эсептейм. Себеп дегенде ушул баардык жумуштардын жасоодо ушул акча каражатына келип такалат. Ошол акча каражатын бөлүүдө ошол тиешелүү министрлик менен биргеликте бизге бир жагымдуу шарттар түзүлдү. Себеп дегенде баардык нерседе ошол алыскы райондордо келип чечүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Экинчиден, ошол ведомство, агентстволордун жетекчилери менен толук кандуу бүгүнкү күндө айыл өкмөт баштары, кеңештин депутаттары менен толук кандуу жолугушууга мүмкүнчүлүктөр болуп, күндүн экинчи жарымында ушул жетекчи менен биргеликте ушул эки тарап болуп, ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп, тиешелүү өзүбүздүн аткара турган жумуштарыбызды пландаштырып аткарууга алып алдык деп мен эсептейм. Ушул маселеге сиз дагы токтолуп өтсөңүз, өзүңүзгө кандай жыйынтык чыгардыңыз? Ушул иш-чарадан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Жанагы
Мухаммедкалый Дүйшекевич айтып өттү. Бул азыр СНГ мамлекетинде мына эми ушул региондорду өнүктүрүү деп кабыл алып атат депчи. Анан биз ушу менен сыймыктанышыбыз керек. Бул баягы кыргыз башчылыгынын алдын көрө билгендиги да. Ал эми биз болсо бул Нарын районунда Дубанын башчыбыз Аманбай Гайыповичтин демилгеси менен көптөгөн иштер аткарылды. Жеке өзүбүздүн айылыбызда эле мисалы үчүн көптөгөн инвестициялар тартылды. Жана ага тууган ушул шаарда турган бизнесмен туугандарыбыз дагы мындай өздөрүнүн салымдарын кошту. Биз баягы башында ойлогонбуз, эми бул региондорду өнүктүрүү дегенде бул кандай болот депчи. Бирок иштесе, өзүн тапса бул боло турган нерсе экен да. Өнүксө болот экен. Мынакей азыр дагы бул 2019-жылды санариптештирүү жылы деп да кошподу регионгочу. Мында да жакшы баягы мыйзамдарга өзгөртүү киргизип берипти да. Мисалы үчүн жана дотацияда турган айыл өкмөттөргө, дотацияда турган айылдарга ишкерлик кылса, мисалы үчүн ошолорду жанагы салыктардан бошотуу деп 5 жылдан 10 жылга чейин деп кодекстерге өзгөртүү киргизиптир. Мына ушундай нерселерди колдосо эле өнүгөт. Баягы шаар мегаполистердеги бизнесмендер тиги айыл чекесине барып бизнес кылып, ошол жердин экономикасын өнүктүргөнгө мындай шарт түзүлөт да. Ушул боюнча бир азыраак кошумчалап кетсек болобу? Себеп дегенде сиз жакшы суроону бердиңиз, миграция маселеси боюнчачы. Мен ойлойм, себеп дегенде бүгүнкү күндө талап ушундай болуп атат да. Биз баардык айылга барбайлы, районго барбайлы, бирден бир көйгөйлүү маселе миграцияда эмне себеп болот экенин аныктадык да. Бүгүнкү күндөгү ошол жаштарыбыздын үй курууга желерин трансформация маселеси өтө көйгөйлүү маселе болот да. Мына жогоруда айтып өттүм, алыскы тоолуу район болгонуна карабай, бүгүнкү күндө жаштарыбыздын баары ошол борборго, башка жактарга эң биринчи көйгөй бизде жанагы трансформация маселеси көйгөй болуп атат да. Муну тез аранын ичинде биз сунуш катары да өкмөт Мухаммедкалый Дүйшекевичке дагы жана андан башка өкмөт өкүлдөрүнө дагы биз сунуштарыбызды бердик. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бир үй бүлөдө ошол бир канча биздин жаштарыбыз ошо үй бүлөсү менен жашаган убактар болуп атат да. Андан сырткары албетте экинчи маселе жумушсуздук маселеси. Мен айтып коюшум керек, Тогуз Тура районунда бизде бир өндүрүш болгон макмал тиген комбинаты бүгүнкү күндө иштеп жатты эле. Ушул жылга чейин 30-32 жылдан бери иштеп келген. Тилекке каршы 2018-жылы ушул Кыргыз Алтын правленияларынын токтомунун негизинде 1-сентябрдан баштап ошо өндүрүш токтоп калды. Анан эми атап айтканда ошо 2018-жылдан баштап бизде ушул 1000ге жакты жумуш орду бүгүнкү күндө жумуштардын саны сакталды, камтылып калды да. Ошону биз эң биринчиден жаштарыбызды жумуш менен камсыз кылуу. Экинчи ушу үй курууга бизде жаштарыбызга мүмкүнчүлүк түзүү маселесин. Биз ошонткенде гана биздин жаштарыбызды өзүбүзгө алып калабыз да. Себеп дегенде айыл жеринде, алыскы тоолуу райондордо жумуш болбосо, жашаганга толук кандуу мүмкүнчүлүк болбосо, жагымдуу шарт болбогон убактардан биздин жаштарыбыз башка чет мамлекеттерге же болбосо борбор каалага ушул маселе ичинде көбү ушул маселе менен көчүп келатат да. Анан ушул боюнча дагы бүгүнкү күндө биз алуулуктуу иштерди алып баратсак жаңылышпайм. Ошол 1000 адамды атпайсызбы? Ошолорду жумуш менен камсыздоо боюнча кандай иштер болот? Бул боюнча туура суроо болду. Мына былтыркы жылы биз 2018-жылдын 15-декабрында ошо Кыргыз Алтын тарабынан ушул конкурс объявить эткенбиз да. Себеп дегенде ушул макмал тиген комбинатын же болбосо өндүрүштү кайра иштетүү боюнча конкурс жүрүп 2019-жылы 15-январда ошол биз конкурстун негизинде ушул райондон келген делегациянын жана областагы обл администрациянын өкүлдөрүнүн негизинде жалпы ушул тиешелүү ведомство агентстволордон чыккан комиссиянын мүчөлөрүнүн негизинде биз конкурста ошол аталган компаниянын ээсин аныктаганбыз да. Бүгүнкү күндө ошол алуулуктуу иштер жүрүп баратат. Себеп дегенде ишти кайра жандандыруу максатында. Кайсы процесске келди? Бүгүнкү күндө азыр конкурс ошол Мансон Груп деген компания тарабынан аныкталды. Бүгүнкү күндө Кыргыз Алтын менен келишим жүрүп да. Ошол жакынкы аралыктарда биз ошол коомдугуларга алып барып комбинатты кайрадан жандандыруу максатында бүгүн иштерди алып бардык. Кудай буйруса ошол жакынкы күндөрү кайрадан ишке берип, ошол жергиликтүү салыктардан өндүрүү, элди жумуш менен камсыз кылуу, республика бюджетти толтуруу максатында биз алуулуктуу иштерди жүргүзүүнүн алдында турабыз. Жакшы, рахмат айтабыз. Жоңуз
суроңузга 59 20 55 сандары сиз менен бизге көпүрө болсун. Эгерде сизде дагы суроолор бар болсо, түз эфирге байланышка чыгып берсеңиз болот. Борборубуз Бишкек шаарынын коду 0312. Жана кийинки суроону төнөкчү болсун. Жогорку кеңештин айрым депутаттары бүгүнкү жыйын алкагында мыйзам түрүндө райондук акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү боюнча өкмөттүн демилгесин колдоп чыгышты. Сиздердин пикириңиздерге мыйзамга кандай өзгөртүүлөр керек? Деги эле сиздерге эмне тоскоол болуп атат? Туура айтасыз. Бул боюнча дагы биз жакын күндөрү жогорку кеңештин комитетинде, мыйзамдуулук комитетинде болдук эле. Ушул боюнча ушул жогорку кеңештин депутаттары менен андан башка ушул жалпы республикалык акимдер менен биргеликте бир канча биз сунуштарыбызды бердик. Бүгүнкү күндөгү ушу акимдердин ролу. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин президенттин токтому ушул 2018 жылдын 1 майына чейин ушул акимдерге ыйгарым укуктарды берүү боюнча том чыктык эле. Тилекке каршы азыр жогорку кеңеште окууда өтүп атат. Биз бүгүн дагы ушул биздин өкмөт башчыбыз Мухаммед Калый Тушекевич дагы ушул акимдерге толук кандуу ыйгарым укукту берүү менен бирге ушул жоопкерчилигин да алуу максатында бизге чоң тапшырмаларды берди да. Кудай буйруса, буга чейин бирок дагы бир нерсени баса белгилешибиз керек. Биз баягы акимдер ыйгарым укукту күтпөстөн бүгүнкү күндөгү иш аракетибизди толук кандуулантырышыбыз керек да. Себеп дегенде мына биз баарыбыз ошол бүгүнкү күндө айыл өкмөт жана жогоруда айтып өттүм, айыл кеңештин депутаттары жалпы эл менен биргеликте биз биримдиктүү болуп ынтымакты сактап иштерди алып барышыбыз керек. Бул жерде бизге бүгүнкү күндөгү жанагы сиздин айткандай акимдерге ыйгарым укуктарды берүү менен бирге биз алыскы ушул район катары биз өз киндигибизди өзүп кесип келе жаткан райондордун бири болуп эсептелебиз да. Анан ал жерде жанагындай кадр маселесин өтө бир көйгөй деп кээ бир райондордон сунуш түштү. Эми бул боюнча биз албырлыктуу иштерди алып баратабыз. Кудай буйруса, ошол жакын аралыкта өзүбүздүн да сунуштарыбызды берүүбүз. Анда биз түз байланышка чыккан теле көрүүчүбүздүн суроосун угалы, андан соң маегибизди улантабыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Кутмандуу, кечиңиз менен. Алла саламатсызбы. Саламатсызбы? Могу биз Тоосор районунан саламатты болом. Могу биздин аким мырзага саламатты менен. Сурооңузду атабыз. Жакында иштейт деп, ушу жакында иштегенде кайрадан мурунку уурулар бар да, ошолорду кайра алып алабыз да. Рахмат айтабыз сурооңузга. Билейин дедим эле. Жок, жаңы балдардан алып, жана мурунку камера иштегенде бүт эле уурулар да. Ушуну айтайын деп кайрылып атам акимге. Сурооңузга рахмат. Сурооңузга рахмат. Жооп берейин. Бул боюнча мына жогоруда айткандай Мансон Груп деген компания менен биз ошол конкурстун негизинде аныкталганбыз. Кудай буйруса, бул маселенин ичинде мен айтып коюшум керек, ошол жерде жалпы 815 адамды ушул өндүрүш болгон биздин Мансон Груп компаниясы ишке алат, же болбосо макмалат деген комбинатын жандандыруу максатында. Ал эми жалпы ушу 1315 адамды жалпы жумуш менен камсыз кылуу максатында иш алып баратабыз. Анын ичинен жергиликтүү калкты 90%дан ашыгын жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылабыз. Экинчи маселе, мен дагы ушул айыл өкмөт башчыларына, кеңештин депутаттарына, жалпы эле элге дагы бул маселе менен кайрылып атам. Кудай буйруса, жакын аралыкта да элге чыгып ушул маселенин ичинде түшүндүрүштөрүн жүргүзөм. Бирок бир маселени айтып коюшум керек. Сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Бул жерде ошол компания биргеликте ошол элге берген квота дейбизби, же болбосо жалпы жумуш ордунун санын элдин жосо айыл өкмөттүн санына жараша бөлөдү. Андан сырткары ошол кесипкөй адистерди биринчи очет ошол ишти жандандыруу максатында кесипкөй адистерди. Анан экинчиден жанагындай сиздин берген сурооңузга ошол мурунку иштеп кеткен киши кайра иштесин деген жер жок жерде. Ошол аталган компаниянын адистери менен биргеликте айыл өкмөт башчылары, кеңештин депутаттары менен биргеликте тандоо жүргүзүлөт. Мен айтып атам, азыр бүгүнкү күндө элге мындай жагымдуу шарт түзүш керек дегенде, ар бир үйдөгү иштеген адам болбогон болсо ошонун шартына карап, кесибине карап бул маселени сиздер менен биргеликте толук кандуу бир реалдуулук менен чечебиз деген ойдомун. Тактоочу суроодо ошол буга чейин иштегендердин баары эле жергиликтүү тургундарбы? Албетте, бул жерде жалпы ошол 1200-1300 адам менен иштеп отурган. Бүгүнкү күндө ошол жанагы мен жумуштардын саны деп эмне себептен айтып атам. Себептен жумуш менен жумуштардын санын каттоо кылганбыз го райондон. Ошол 1000ге жакын адамдардын саны катталды. То есть мындай айтканда бизге ошол 1200 адамдын 1000 кишиси Тоосор районунун жергиликтүү калкына деп айта алабыз. Калган адамдар ошол кесипкөй адада сырттан келип иштеген адамдарбыз биз. Жакшы, рахмат айтабыз жоңузга. Региондорду өнүктүрүү ишинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн
райондордун аракети талкпас эмгеги эл үчүн болгон таза пейили чечүүчү роль ойнойт эмеспи? Ошол жоопкерчиликти сезип жатасыздарбы? Деги эле жалпылап айта турган болсок, бул жаатта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү активдүүлүгүн көргөзүп атабы? Кандай деп ойлойсуз? Албетте жоопкерчиликти сезип жатабыз. Бул жерде аябай эле активдүүлүк болуп атат, Кудайга шүгүр. Мисалы үчүн элибиз бул маселени көтөрүп, колдон буттан алып, жана айтып өткөндөй, эшигин алдын оңдоп берсе дагы, короосунун решеткасын жаңылап бузуп койсо да баягы инфраструктура да булчу. Ошентип иш аракеттерин кылып атышат. Анан дагы биз региондорду өнүктүрүүгө деген бир мындай сунуш киргиздик элек. Мисалы үчүн жана Ош облусунун губернатору да айтып кетти, бул региондордун баягы калкынын санына жараша акча бөлүнсө деген бир кыстырма айтып кетти эле да. Анан мен да ошону колдойт элем да. Мисалы үчүн бизде алыскы дотациялык айыл өкмөттөр бар да. Бул мисалы үчүн чүйдүн тегерегинде бүт баягы географиялык абалына караганда аябай бышыкчылыктуу, аябай адамга жагымдуу жер да. Мисалы үчүн азыркы тапта биздин Нарын облусунда кар кете элек да. Азыр суук түнкүсү -30га жетип атат. Биз мисалы үчүн жазды көрө элекпиз деген мааниде да. Анан бизде мисалы үчүн түшүм алынса бир эле сыйыр алынат да. Мындай чүйдүкүндө 2ден 3төн албайбыз. Анан ушундай ошон үчүн жана миграция, ички миграцияда баягы адам өзүнүн калыптануусуна жараша ыңгайлашып жылат да. Анан ошону кармап калыш үчүн ушундай айылдарга мындай көмөк көрсөтүш керек да, мамлекет да бир акчалай. Шартына жараша, Шартына жараша да, мисалы үчүн сиздердин айыл өкмөтүндө канча адам жашайт? Биздин айыл өкмөттө 5841 адам жашайт. 59-20-55 сандары сиз менен бизге көпүрө. Эгерде кызыктырган сурооңузду берүүнү кааласаңыз, түз байланышка чыгып, кыскача берсеңиз болот. Ал эми конокторубуз болсо, катарыбызга жан кошулган теле көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Жалал Абад облусунун Тоос Тор районунун акими Айбек Кожошов жана Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Чет Нур айыл өкмөтүнүн башчысы Азамат Мусурканов. Дагы бир жолу кайталайм, 59-20-55 сандары сиз менен бизди байланыштырат. Теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатчылык. Саламатчылык. Саламатсызбы? Сиздин сурооңузду бериңиз. Токтор районунун акимине кабар берип барып. Келиңиз, кыскача мүмкүн болсо. Биздин акими райондордун бийлиги менен элдин ортосунда көпүрө рахмат. Айылдарды өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү кадрларын көзкарап эмеспи? Анан райондун жаштарын, райондогу коомдук бирикме жаштар бирикмелери менен райондун акими алымдуу иш алып барып, райондорду колдоп келет. Акимибиз алдыда айтпай окшойт. Жаштардын баштандыларды арылтуу боюнча, баштанууга эстетүүчү боюнча долбоорлорун колдоп келет. Рахмат айтабыз. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз. Байланышка чыкканыңыз үчүн жогоруда акимдердин ыйгар укуктары жөнүндө сүйлөшүп калдык эле. Ыйгар укуктарын көбөйтүү боюнча өкмөт эмгеге көтөрүп, аны жогорку кеңештин айрым депутаттары да колдойт. Анан сиз айтып атасыз, сунуштарды бердик деп. Чал конкреттүү айтканда кандай сунуштар, кыскача болсо? Эми өзүңүздөр билесиздер, буга чейин баягы жергиликтүү Орбордогу жетекчилерди ушул акимдин буйругу менен кызматка алуу жана кызматтан бошотуу эле азыркы убакта биз ушул ведомство, агентство, министерство менен толук ушул бүгүнкү күндө биз сунуш берүү менен гана чектелип келүүдөбүз да. Анан ушул маселени ушул бизги жакынкы жаңы долбоорлордо ушул акимдин жеке өзүнүн жоопкерчилигин алуу боюнча биртке сунуштар болот да. Андан сырткары ушул айыл өкмөтү башчылары негизги биз жумуштарыбыздын көпчүлүгү ушул айыл өкмөт башчылары менен жүрөт да. Азыркы өзүңүздөр билесиздер, ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте ушул айыл өкмөттөрдү шайлоого алып келет. Кайра ушул кийинки депутаттардын ушул баалоосу дейбизби, же болбосо ошолордун жалпы ушул бир жылдык отчет берүүсү менен ошого оценка берип атат да. Ушул маселеде бир топ сунуштар болду. Ошол райондогу акимдерденчи. Анан эми бул деле көп деле ал иштейм деген ошол кадрларга менимче тоскоол болбойт деп эсептейм да. Себеп дегенде мен жогоруда айтып өттүм, эң негизгиси
ошол биздин ошо Борбордогу же болбосо Айылдагы райондогу бул жетекчилердин негизги ынтымагы биримдигинин негизинен зависит деп ойлойм да. Жакшы. Түрдүү изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, коррупция жана бюрократия Кыргызстандын өнүгүшүнө тоскоол болуп жаткан, тактап айтканда мамлекеттик башкаруунун өнүгүшүнө тоскоол болуп жаткан жагдайлардын бири болуп эсептелет экен. Сиздер деле буга жакшы күбөсүздөр. Анан суроом болсо, мамлекеттик башкаруунун бир бутагы катары көйгөйдү чечүү үчүн сиз мисалы үчүн кандай сунуштарды бермексиз? Мамлекеттик бюрократия жана коррупцияны жою боюнча, мисалы үчүн жергиликтүү бийлик органдарында мындай да, бизде жергиликтүү бийлик органында, мисалы үчүн биз өзүбүзгө карап айтсак, бизде коррупция деген деле жок да. Мисалы үчүн бизде же өзүбүздүн лишний акчабыз болбосо, мисалы дотацияда отурса, анан бюрократиялык дегенде, мисалы үчүн аны чечсе болот, баягы жана санариптештирүү деп азыр справкаларды алганда да мына киргизип атпайбы, түндүк депчи. Бюрократизм деле бизде деле жок да, мындайча айтканда азыркы талапта. Элдер мындай справка, ар кандай кагаз, мындай немелерин туруктуу эле алып кетишет. Коррупция бул өйдө жакта болот. Мисалы үчүн жана тендер өткөргөн жактарда болот. Бизде болсо андай неме катталбайт. Айылдарда деле мисалы үчүн кандайдыр бир документти алыш үчүн барып кезек күткөн учурлар бар. Жок, бизде мындай да, кезек жетиштүү кандай? Бизде кезек күтпөйт. Бизде адистер жетиштүү. Бизде азыр айыл программасы деген ишке кирген, мисалы үчүн справка ала турган болсо, бүт электронный чыгат сразу. Ошол жерден сразу чыгарып туруп эле печать колун коюп узатабыз да. Жакшы, рахмат. Рахмат айтабыз. 59-20-55 сандарын терген теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Байланыш жакшы болбой калды окшойт. Кайрадан байланыш көрүүгө аракет кылыңыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Көпчүлүк министрлер жерлердеги көйгөйлөрдү билбейт, элет менен байланыштар начар, алардын жергиликтүү эл менен жолугуп, элеттин көйгөйлөрүн талкуулаган практикасы жоктугун айтып, бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин нааразычылыгын билдирди. Сиздер дагы кошуласыздарбы? Деги эле кайсы органдар, мамлекеттик органдар менен тыгыз иштешесиздер? Кыскача айтканда. Туура айтасыз. Баягы биринчиден бирөөгө сын айткандан көрө биринчи өзүбүз билиш керек да. Мен эми ал министрлик ведомстволор боюнча айткым келбейт. Биринчиден биз өзүбүз боюнча да бүгүнкү күндө жана жогоруда сөзүнүн башында мен айтып өттүм. Эң жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү депчи. Себеп дегенде мына күндүн экинчи жарымында ошол жалпы ведомстволор, агентстволор, министрликтин жетекчилери өздөрү ошол кийинки убактарда ошол айыл өкмөттөрдү, жалпы акимдерди, ошол жерлерден келген делегацияларды кабыл алуу боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Бүгүн биз бир топ алгылыктуу иштерди алып бардык десек болот да. Себеп дегенде кээ бир айрым министрлик ведомстволорго ошол маселени борборго келип чечүү боюнча бир топ убакыттарыбыз же болбосо мүмкүнчүлүктөр болчу эмес эле. Бүгүнкү күндө мына бизден жалпы ошол 11 киши делегация келди эле. Ошол ар бир тармакка жогоруда тактап айтканда, мына бүгүнкү күндө көйгөй болгон ошол жол тармагы, андан сырткары таза суу деген, экинчиден курулуш тармактарына бүгүн ар бир ведомство министрликтерго айыл өкмөтү менен биргеликте кирип, ошол жеринен барып сүйлөшүп, быйылкы 2019 жылга жасай турган жумуштарыбызды тактоо иретинде биз иштерди алып баратабыз да. Кудай буйруса, ошо эртеңки күндөрү дагы ошол маселенин үстүндө иштейли деген. Үчүнчүдөн, ошол жогоруда туура айтасыз, ошол эле тапшырманын негизинде биз кээ бир айрым министрликтолорду, агентстволордун жетекчилерин ошол жеринен барып көйгөйдү чечүү максатында ашыларды ошол алыскы тоолуу райондорго чакыруу менен биргеликте иштерди алып барат деп иштерди алып атабыз. Тыгыз иштеп атасыздар, демек жалпылап айтканда. Бүгүнкү күндө тыгыз эле иштешип атабыз. Жакшы, байланыштагы теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, кутмандуу кечиңиз менен сурооңузду узатыңыз. Сунуш берилген коррупция боюнчачы. Биздин өкмөт бар. Bunun yolu olayla da söyleyeyim de ben. Bunun yolu varken o psike nizam çıkartma böyle. Tükür görürken bunu. Koşu siyah böyle. Buna koyma. Korrupsiya. Da yani nizam birisi koşu. Min sonuna çeyin kim siyah kalsa 10 yılga çeyin türmeye soktu. Min sonuna varsa 20 yılga çeyin soktu koysun. Hiç kim korrupsiya bulmaydı. Hiç kim. Demek cezanın uçutu boyunca oldu okşaydı. 10 yıl dolar versen alıydı da.
Разычылыктын киребиз. Ушул законду киришип койсо, эч кандай камчы болбойт эле да. Азыр бул жерге барып жөнөтүп калган, эч кандай абал болбойт, ачып берет. Рахмат айтабыз сунушуңузга. Биз болсо маегибизди уланталы. Бүгүнкү кечеги жыйындын алкагында өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, акимдердин, жергиликтүү башкаруу органдарынын ишинин натыйжасын аныктай турган так дана критерийлерди иштеп чыгып бекитүү зарылды дагы айтылды, ортого салынды. Мына сиз аким катары айыл башчыларынын ишин кантип баалайсыздар? Туура айтасыз. Эң бештен мен жогоруда айтып өттүм да, ошол айыл өкмөттүүлөрдүн жасаган жумушу боюнча мына айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте ошол жылына 2 жолу 6 айдан кийин маалыматы, 1 жылдан кийин ошол бир ачыктуулук болот да. Андан сырткары биз ар бир өкмөттүн ошол жериндеги айыл аймактарына чейин барып, эл менен биргеликте ошол 1 жылда жасаган жумуштары боюнча биз эл алдында ошол маалымат катары отчеттуулук боюнча биз толук кандуу чыгып келатабыз да. Биз Кудай буйрса ошол жакынкы аралыктардан, наркы жумадан ошол ар бир жерине барып, ошол биздин айыл өкмөттөрдүн 1 жылда жасаган жумуш боюнча толук анализ кылабыз элдин алдында. Экинчиден, ошол быйылкы 2019 жылга жасай турган жумуштарыбызды, эмне иштерди жасайбыз. Ошону толук кандуу биз өкмөт менен биргеликте, тиешелүү жетекчилер менен биргеликте, эл алдында ошо айыл кеңештин депутаттары менен биргеликте, айыл кеңештин төрагасы менен биргеликте ошол жерине барып, ошол жасаган жумуштар боюнча толук маалымат беребиз элге. Жеринен барып онтой турбайсыздарбы? Президенттин сөзүн айтып өтөйүн. Бардык эле жерде алгылыктуу аракеттер, жалындуу иштер болбой жаткандыгын айткан президент чогулгандарды демилгелүү болууга чакырды. Албетте баарын эле антип айтууга болбойт. Маселенин баарын каражатка такабай, өз алдынча дагы белгилүү бир аймакка инвестиция тартып, өзүнүн аймагын өнүктүргөндөр дагы аз эмес. Сиздер, мисалы үчүн, сизден сурагым келип атат. Ушул кызматка киришкенден бери канча инвестиция тарта алдыңыздар? Мисалы үчүн, сиздердин айыл өкмөткө канча айыл кирет жана канча инвестиция тарта алдыңыздар кызматка киришкенден бери? Биздин айыл өкмөт 8 айылдан турат. Эң алыскы айылым 130 км алыстан турат Борбордон. Өзүбүздүн айылдын Борборунан. Анан инвестициябыз биз көбүнчөсүн жанагы стим грант, мамлекеттик республикалык бюджеттерден тартабыз, анан эл аралык уюмдардан тартабыз. Мен иштегенден бери где-то бир 10-15 миллиондун тегерегинде инвестиция тартылды да. Андан сырткары капвложение бар, бир мектеп курулган, ал мурун башталып республикалык бюджеттен кетти да. Таза донорлордон алынган акча где-то 15 миллион тегереги. Биз көбүнчөсүнөн баягы ушул каржы булагы эле издейбиз. Өзүбүздүн бюджетибиз чакан болгондуна байланыштуу каржы булактан башка издегенден башка эмебиз жок да, проектлерди жазабыз. Мисалы үчүн жана дагы сунуш болуп кетти жыйында. Ушу мектептерди ошо министрликтерге өткөзүп берүү жөнүндөчү. Бул биздин эле бүт эле болгон кенедей бир каржыбыз болсо, ошонун бүт тыгым-чыгымына ошол жака кетип атат деген сунуш болуп кетти. Бул да бир чети туура. Контролдогон, көзөмөлдөгөнүн дагы полный эгер өткөзбөш керек да, болбосо. Же болбосо полный бизге өткөртпөш керек. Мисалы үчүн мындай бизге шарт коюп коет да. Сенин территорияң, сен ошону көзөмөлдөйсүң дейт, а бирок ал баары бизге баш ийбейт да. Мисалы үчүн директор. Директор да аны өйдөкү жактан району шайлап коет. Ушундай маселелер, нюанстар болот да. Мына аким мырза деле айтып атпайбы? Ушундай биз жана ведомстволорду биз сунуштабайбыз, министрликтер сунуштап коет, алар бизди телевизде албайт. Анан биз эчтеке кыла албай калып атабыз, рычагыбыз жок болуп калып атат атпайбы? Ушул эле система айыл өкмөтүндө деле бар да. Анан тышкы жана ички инвесторлор тартууда кандай көйгөйлөргө туш болосуздар? Тышкы инвесторлор тартууда эми сүйлөшүүлөр эле болот. В основном көйгөй деле болбойт. Көбүнчөсү баягы өзүнүн алардын да инвесторлордун да критерийлери болот. Кээ бир проектлерге критерийлер жооп бербей калат. Кээ бирөөнө жооп берет. Жооп бергенине тартып келебиз. Жооп бере албай калганы болсо калып калат. Ар кандай да. Донордун талабына жараша болот да. Теле көрүүчүбүз бар экен, байланышка чыккан. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен угуп атабыз сизди. Сурооңузду узатсаңыз болот.
Түз эфирдесиз. Байланыш жакшы болбой калды окшойт. Кайрадан байкап көрүңүз. Бизде көпчүлүк маселе каржы булактарына келип такалат эмеспи? Анан аймактардын деңгээлин көтөрүү үчүн жасалган конкреттүү кадамдардын бири бул баягы киреше салыгынын 50%-ын аймактарда жергиликтүү бюджетте калтыруу болду окшойт. Ал эми ошол көрсөткүчтү сөздөбү жылы 70%-га, алдыңкы жылдары 100%-га жеткирүү жеткирилери айтылып атат. Ушул жагдай кандай роль ойноп атат? Туура айтасыз. Бул боюнча алгылыктуу иштер башталды. Себеби 2019-жылы мына 70%-га чейин процентин калтыруу боюнча бул эми 2020-2021 жылы бою толук кандуу 100% ошол айлык мөлчөрү калтыруу. Жана жогоруда да айтып өтпөдүкпү, биз жанагы эң негизгиси биздин максат ошол инвестиция тартуу депчи. Анан мына биздин президентибиздагы бизге ошол келген инвесторго жагымдуу шарт түзүү максатында да мен атап айтып коюшум керек. Быйылкы жылы 9 району боюнча 169 миллион сомдук инвестиция тартып келдик да. Анан эми жогоруда да сиз айтып өттүңүз, баягы тышкы жана ички инвестиция боюнча кандай баягы мүмкүнчүлүктөр болот депчи. Бүгүнкү күндө баягы айыл өкмөттөрдүн тартып келген инвестициялардын көбү баягы өздүк салымга келип такалып атат да. Биздин райондо ушул маселеде келгенде ушул өздүк салым себеп дегенде 5 айыл өкмөттөн турат, 4 айыл өкмөтү дотацияда турат да. Анан бүгүнкү күндө ошол өздүк салым боюнча бизде жана жогоруда айткандай ошол өнүктүрүү фонд бар биздечи. Ошонун эсебинен ошол айыл өкмөттөргө ошол өздүк салымына биз бир тоолуктуу жардам бердик. Андан сырткары мына эң негизги ошол аймактарды канткен өнүктүрөбүз деген маселенин үстүндө биз иш алып барып келебиз да. Мына быйылкы жылы сөзсүз түрдө мына биздин өкмөттүн башчыбыз Мухаммед Дүйшөкеевич да айтты да, баягы багыттарды санап өтүп келип бүгүнкү күндө ошол туристтерди кабыл алууда көйгөй маселелер, ошол убакта жагымдуу шарттар түзүү боюнча маселелер көтөрдү да. Себеп дегенде мына ушул мамлекетибиз ошол алдыңкы 5 мамлекеттин арасына бүгүнкү ошол 2019-жылдары кирди деген максатты айтып кетти да. Себеп дегенде бизде ошол уникалдуу жаратылышыбыз бар Кыргыз мамлекетинде биз ошол шарттарды жалпы элибизге ошону пайдалануу максатында, ошол эле убакта жагымдуу шарт түзүү максатында иштерди алып барышыбыз керек да. Андан сырткары мына жанагы биздин жогоруда сөзүбүздүн темалы ушул аймактарды өнүктүрүү деген маселеге отпайбыз. Аймактарды канткен өнүктүрөбүз? Бизде жогоруда айтып өттүм, ушул маселеде мына жогоруда биздин өкмөт башчыбыз айткандай, андан сырткары министрлик менен колдоо иретинде ушул бизде жанагы жол маселеси быйылкы жылдан, былтыркы 2017-2018 жылдан баштап ар бир районго ошол 3 километрден кем эмес асфальт жолун төшөө, андан сырткары мына быйылкы жылы баардык айылдарды таза суу менен камсыз кылуу максатында иштерди тартуу талап коюлду да. Мына былтыркы жылы дагы биз эң биринчи максат ошо элдин ден соолугу, ошонун саламаттыгын сактоо максатында былтыркы жылы биз 2 айыл өкмөтүбүздө таза суу киргизүү максатында алгылыктуу иштерди алып баратабыз. Андан сырткары курулуш тармагы, мына бизде мына баардык райондордо ошол курулуш тармагы саламаттык сактоодо, билим берүүдө бир топ алгылыктуу иштерди жасап кетип баратабыз да. Жакшы. 169 миллион сом инвестиция тартып атасыз. Бул канча пайыз ички инвесторлор? Мунун эми дээрлик көпчүлүгү сырткы инвестициядан кирет да. Себеп дегенде жана жогоруда айткандай биздин жанагы өздүк салымдын негизинде иштерди алып баратабыз. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу жанагы биздин ошол өндүрүшүбүздүн бир аз солгундап калганына байланыштуу 2017 жылга салыштырмалуу бир аз биздин тарткан инвестициябыз салымы проценти азайып кетти да. Быйылкы жылкы биз ойлоп атабыз, алдыбызга ошол айыл өкмөтү менен биргеликте план тапшырманы коюп атабыз. Биз булдан дагы көбүрөөк быйыл 2019 жылда аймактар өнүктүү жана санатташуу жылына карата мындан көп инвестиция тартуу. Эң негизги максаты ушул кайра иштетүү багытында иш алып баралы деген максаттарды алып баратабыз да. Жакшы, сиз туризм темасына да токтолуп өттүңүз. Региондорду өнүктүрүп атпайбы? Ошого да бизде бир мындай сунуш киргизгенбиз да. Мисалы, бизде жанагы донорлук компаниялар көп. Мисалы үчүн арабтар бар, Ас-Санабел, Ас-Салам, жана Реко Кувейттеки ушундай. Анан ушул рейкилерди мисалы үчүн ар бир районго подшеф кылып бекитип берсе да, жакшы болмок да. Мисалы үчүн сен Алай районун карайсың, ошол рейкинин өсүшүнө, өнүгүшүнө жардам берип, сен башка районду караба деп мындай подшеф менен бөлүп берип койсо, бул жакшы болмок дейм да. Баягы өнүктүрүүгө жанагы тиги өздүк салымдарына, тигинде мындай суу чыгарганга, фаб курганына бүт мындай болгон айылды ошол карап, жардам берип, ушундай иш кылып алып барат деген да. Ой бар эле да. Ошону да сунуштадык, эми аны чече турган бул өйдөкү өкмөт бийлиги, эми алар сүйлөшүп ушундай алып подшеф кылып бекитип берсе жакшы болмок да. А бул эмне үчүн керек?
Бул мисалы үчүн мындай өнүктүрүү жылына салым да мындайча айтканда. Донорлор мисалы үчүн ар ким тартканына жараша эле кетип калып атпайбы? Мисалы Жок, ошол активдүүлүктөн көз каранды болуп атпайбы? Вот, актив кээ бир айылдар бар да, ошо алыскы мисалы үчүн актив тарта албагандар бар да. Мисалы үчүн келсе министрликтерге кире албагандар бар, министрлик кабыл албагандыр бар. Анан не всем доступно да, орусча айтканда. Жакшы. Анан доступный кылганга аракет кылып баш керек. Рахмат айтам жообуңузга. Сиз туризм темасына токтолуп өттүңүз. Чынында Кыргызстандын аймактарынын ар биринин өзгөчөлүктөрү бар. Ошого жараша өлкөнүн туристтик потенциалын толук колдонуу, тактап айтканда ар бир айылда туристтик объектилерди куруу зарылдыгы бүгүнкү жыйында айтылды. Суроо туризм жаатында кандай жумуштар болуп атат? Жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев айткан маселе орундалып калса, сиздердин айылда кандай туристтик объектилерди курууга мүмкүн болмок? Кыскача. Бизде азыр бир туристтик объект бар. Былтыр ушул өнүктүү жылында башында ачылды. Бул баягы лечебно туристический базада мындай жана түн сүтү менен саап элди мындай ден соолугун чыңдоо багытында бүт өзүнүн жатакана тигип бул немеси менен бар да. Бул быйыл ишке кирди да, биздин өзүбүздүн жаран ошол айылдын тургуну ишке ашырды да. Дагы ушундай баягы тарыхый жерлер бар, эстелик тарыхый мурастар, бирок биздин географиялык шартыбызга караганда мындай баягы биз мындай кичине мындай тупигирээк айыл болуп калабыз да, бизден ары мындай жол жок болуп, жанан көбүнчөсү биздин тиги аркы өз менен Дөбөлүү деген айыл аймагы бар, Орток деген айыл аймагы бар, ошол эки аяк менен айланып өтүп кетишет да мындай. Анан колдон келишинче туристтерди тартканга аракет кылып атабыз. Былтыр ошол атайын эмеге жол картасын киргизгенбиз, что мындай жүргөн туристтер мындай ашып тиги кайра Капчайга кирип кетмей кылып, жанан былтыр ошо 3-4 группа өттү да, ошондой биздин жол карта менен. Жакшы, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы координатору Азони Ажел мамлекеттик башкарууда аялдардын саны 30% түзүш керек деген эрежени дагы бекемдөөгө чакырды. Сурайын дегеним, ушул эреже аймактарда иштеп атабы? Ооба, биз мисалы үчүн бизде почти 50-50. Сиз жооп бересиңиз. Эми туура айтасыз, биринчиден мен дагы ошол жанагы биринчи алдыдагы суроого да кошумчалап кетейин деген ойдо токтолуп калдым. Себеп дегенде мына аймактар өнүктөрдө туристтердин салымы өтө жогору деп эсептейм да. Себеп дегенде бизде бир чети жалпы Кыргыз мамлекети анча 9 эли сыймыктана турган бизде уникалдуу жаратылыш Сайман Таш петроглифи бар да. Андан сырткары каначуу жаратылыш парктар ачылды. Экинчиден дагы баса белгилеп кетүүчү бул мамлекеттик деңгээлде түндүк түштүк альтернатив жолу бүгүнкү күндө ушул 9 району аркылуу өтүп жаткандыгы сиздерге белгилүү. Мына быйылкы жылдары Кудай буйруса 2020-21 жылы толук кандуу бүткүлүү болуп калган болсо, бизде жалпы элибизге жумуштардын саны чечилет. Экинчиден туристтик базардын курулуусу, үчүнчүдөн туристтердин кезине өтө жагымдуу шарттар түзүлөт да. Себеп дегенде мына быйылкы жылы биз дагы өзүбүзгө ошол план тапшырманы алдыбызга район боюнча тиешелүү мекеме уюмдар менен муну тапшырма катары өзүбүзгө пландаштырып алдык. Себеп дегенде ушул чет өлкөдөн келген жарандарды ошол жагымдуу шарт түзүү, ошол убакта аларга тейлөөсүнө жакшыртуу, ошол убакта алардын кыргыздын этно када салттарын үйрөтүү менен биргеликте ошону чагылдыруу. Үчүнчүдөн ошол эле жаратылышты сактап калуу максатында биз иштерди алып баралы деген жакшы ой пикирлерди талап кылып атабыз да. Себеп дегенде мына биз баягы өзүбүздүн ички изилдөөбүзгө караганда Кыргыз мамлекетине Кыргызстандан ички эмес сырттан келген туристтердин саны өзүлөт да. Мына өзүңүз билгендей ошол Сары Челек, Ысык көлүбүз жана башка да. Анан эми бүгүнкү күндө биздин баягы алыскы район болгондо жолу татаал, анан ошол жерде шарт болгондугуна байланыштуу биз ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүп атабыз. Экинчиден мына жогоруда айтып өттү, биздин жарандарыбыз дагычы экинчиден айыл өкмөтү айтып атпайбы, жанагы айыл өкмөттөрдүн иштөөсүнө мүмкүнчүлүктөрдү да биз каражаттарды биз өзүбүз аракет кылып таппасак айыл өкмөтү менен биргеликте элибиз менен жапа тырмак тырышып бул маселени биз албыктуу иштерди алып барышыбыз керек. Бул боюнча мен ошондой эсептейм да. Аялдардын орду Эми албетте бuyerda баягы гендерлик саясат деген бар. Мен ал кишинин дагы сунушун уктум, албетте мен колдойм. Себеп дегенде азыркы биз ошол райондогу эле
аял жолдоштордун ордун эсептөөдө баягы өзүбүздүн 30%-тен кем эмес деген максатыбызды толук кандуу ишке алууга аракеттерди кылып атабыз. Бүгүнкү күндө дагы ошол жетекчилердин дагы ошол эле коомдук өкүлдөрдү, коомдук уюмдарда дагы ушунун ролу өтө терең деп эсептейм. Муну мен колдоо алам албетте. Жакшы, көп жылдардан бери биринчи жолу өткөрүлгөн чоң масштабдагы региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференцияда айтылган дагы бир сын бул көп айыл өкмөттөрдүн дотацияны кыскартуу боюнча так пландарынын жоктугу. Бул тууралуу президент айтты. Анан сиздер да айтып атасыздар, дотацияга турган айылдар көп депчи, ошолорду дотациядан чыгаруу боюнча кандай пландарыңыздар бар? Мисалы мындай да, мына биздин эле айылда жана географиялык абалды жакшы караш керек деп айтып атканым ушул да. Бул практика жүзүндө биздин башыбыздан өтүп атат да. Биздин эле айылда мисалы үчүн сүт иштетүүчү цех ачылган. Жана ошондой эле кийим тигүүчү цехтер ачылган. Булочка жана кондитерский цехтер ачылган. Бирок мунун баары эмне көп мындай оборот алган эмес. Себеби бул нерсеге сбыт керек экен да. Анан жанагы мегаполис мындай эл көп жерге бул бизнестер жакшы өнүгөт экен да. Ал жака сатыш үчүн жол алыс. Анан мындайча айтканда, жана мен айтып өтпөйм, адам адаптация алган жагына, жакшы адаптация алган жагына жылып кетет депчи. Мисалы үчүн бизден 6 ай иштейт, 6 ай иштегенден кийин аны мисалы үчүн райондун борборуна көчүрүп кетет. Ал ишканасынчы. Мына биздин шартта ушундай маселелер болуп атат да. Себеби жанагындай. Ошондо сиз эмне сунуштайсыз? Бизде мамлекеттик баягы ишканаларды ачканга, жана арекиндей чоң-чоң СЭЗдерди ачканга аракет кылыш керек да. Же болбосо мал чарбачылыгы бизде дыйканчылык. Ушул жагын жакшы өнүктүрүшүбүз керек да. Эми ал географиялык акыбалга жакшы. Бул ишлердики башкача болушу мүмкүн да. Бул биздин башыбыздан өткөн нерсе да. Бул боюнча да бир эки маселеде мен ушуну көтөргүм келет да. Биринчиден жанагы жер салыгы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жер салыгы мына жогоруда биздин өкмөт башта айтпадыбы 283 сомдон айланасына депчи. Ал эми кээ бир жерлерде бул маселелерде баягы жер салыгын өткөндө айылдык кеңештин депутаттары биргеликте ошол баанын өсүшү боюнча ошол ордуна калтырып койгон да. Бул ушул айыл өкмөтүнүн өзүнүн каражатына кирет. Экинчиден ушул эле маселеде кайра иштетүү, же болбосо чакан ишкарды ачуу. Үчүнчүдөн ошол асыл тукум малдарды жандандыруу максатында иш алып барыш керек да. Себеп дегенде ушунун баардык ушул айыл өкмөттүн тапкан каражаты өзүнүн эле жергиликтүү элине, калкына кайрадан иштетүүгө бурулат да. Ушул маселелерди толук кандаш керек. Үчүнчүдөн жанагы таза суу деген маселени айтып атпайсызбы? Бизде көбүнчө ушул маселелер келип, ишке ачкандан кийин калып кетип атат да. Ушул кайрадан иштетүү маселесине толук кандуу иш алып барышыбыз керек. Жакшы, анан Аким институту боюнча дагы сурагым келип атат. Ушул Аким институтунун күчүн бекемдөө боюнча дагы жумуш иштеп атыптыр. Ошону бекемдөө аркылуу биз кандай жыйынтыкка жете алабыз? Эми кыскача айтсаңыз. Бээрде жана жогоруда айтып өтпөдүкпү? Аким институту деп ошол биздин акимдерге баягы ыйгарым укуктун берүүсүн биргеликте деп. Андан тышкары. Андан сырткары ушул эң нечкеле ушул жергиликтүү жетекчилер менен биргеликте иш алып барып, ушул маселени терең алып барышыбыз керек деп эсептейм. Ошол эле учурда жоопкерчиликтин кеңейтүү максатында. Рахмат айтабыз. Тилекке каршы ушуну менен биздин программабыздын соңуна келип жетти. Биз 40 мүнөт аралыгында региондорду өнүктүрүү боюнча жергиликтүү аймактарда кандай иштер аткарылып атат, ошолор боюнча маалымат алууга аракет кылдык. Жана ошондой эле көп жылдардан бери биринчи жолу өткөрүлгөн региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференциянын алкагында айтылган сөздөргө дагы токтолдук. Аты жөнүм Жайнагүл Талас кызы. Ал эми бүгүн бизде конокто Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунун акими Айбек Кожошев жана Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Чет Нур айыл өкмөтүнүн башчысы Азамат Мүсүрканов болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу рахматыбызды айтып, биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө.